Коңшу Казакстанда болгон окуяларга байланыштуу Кыргызстанда адам укугун жана эркиндиктерин коргоо боюнча координаталык кеңеш түзүү пландалууда. Бул тууралуу бүгүн өткөн маалымат жыйында Адам укуктары конгрессинин Борбор Азиядагы координатору Турсунбек Акун билдирди. Укук коргоочу жамааттык коопсуздук келишими уюмунан аталган демилгени ишке ашырууга көмөк сурады. Ал уюмдун жардамы менен коңшу өлкөдө башаламандык уюштурууга шектелгендер кармалган жабык мекемелерге кирип мониторинг жүргүзүү ниетин билдирди. Ошол ОДКБга кирген мамлекеттер ошол укук коргоочуларды өздөрү жибериш керек. Алар ушул Казакстанда тополоң болгондо өздөрүнүн аскердик күчтөрүн киргизди. Тынчтыкты алууга керектүү күчтөрүн киргизди. Эми аякта адам укугу тебеленди, 10 миңдеген адамдар камалды. Эми укук коргоочулар да кириш керек Казакстанга. Кирип, адам укугу кандай тебеленип атат? Канча адам жабыркады, канча адам кармалып жатат, канча адамдын үстүнө иш козголду? Мына ушулардын баарын биздин граждандар барбы, Кыргызстандын граждандары, террористтер эмне болду? Мына ушулар боюнча биз сөзсүз түрдө мониторинг кылыш керек. Анткени азыр адамдардын баары камакта, көбү жаракат алган, өзүңөр билесиңер. Ошон үчүн биз ушундай бир демилге менен чыгып атабыз.